күчтөрүнүн башкы кол башчысы Нарын шаардык иштер бөлүмүнүн жаңы имаратын ачуу аземи даяр. Министрдин орун басары милициянын генерал-майору Урманбетов. Саламатсыңарбы жолдоштор? Жаңы имараттын ачылышы менен куттуктаймын. Эркин тур. Söz Kırgız Respublikası'nın prezidenti, Kurallı Güçlerinin başka kol başçısı Japarov Sadır Nurhojoviç görüldü. Урматтуу офицерлер жана сержанттар, урматтуу ардагерлер жана иш чаранын жалпы катышуучулары, алгач баарыңыздарды Норуз майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Нарын жергесинде Норуз майрамын белгилөө менен бирге дагы бир жакшы жаңылыкка күбө болгону турабыз. Бүгүн биз Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараттарын ачып, ишке берип жатабыз. 1983 жылдан бери эски имаратта иштеп келе жаткан Нарын шаардык ички иштер бөлүмү өзүнө жүктөлгөн милдеттерди бүгүнкү күнгө чейин колдон келишинче аткарып келишти. Мындан 2 жыл мурда ички иштер министри Улан Омаканович мага сунуш киргизип, Нарын шаардык милициясынын ал акыбалын түшүндүргөн эле. Ошол замат тапшырма берип, өздүк курамга жана Нарын шаарынын коопсуздугун камсыз кылууга ыңгайлуу шарттарды түзүп, заманбап имараттарды куруу үчүн бюджеттен акча каражатын бөлдүрүп бергенмин. Жыйынтыгында 1 жыл 7 айдын аралыгында мына ушундай заманбап 4 кабаттуу 1500 чарчы метрди түзгөн, ичинде бардык шарттары бар жаңы имарат курулуп, бүгүн сиздер менен мына чогуу ачканы отурабыз. Ошону менен бирге бүгүнкү иш чарада Ички иштер министрлигине тиешелүү дагы 26 объектини онлайн ачып, аларды дагы ишке киргизебиз. Анын ичинде Нарын облусунда мындан башка дагы 6 жерде Ат башы жана Нарын райондорунда милиция жер Жаңы имараттын ачууга чакырабыз. Эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Терең ырас шылкапатыбызды билгизебиз. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолукта болуңуз. Кыргыз элине ушундай кызматтарды кылып жүрө бериңиз.